Кече күнү Азербайжандын Баку шаарынан Кыргызстанга алынып келген бир тууган Матраимовдордун бүгүн баш коргоо чарасы каралып жатат. Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы Бишкек шаарында каралса, анын 3 бир туугандары учурда Ош шаардык сотуна баш коргоо чарасын кароо үчүн алынып келинди. Ош шаардык соту 3 бир тууган Матраимовдордун бөгөт чарасын карай баштады. Ал учурда Бишкектин 1-май райондук сотунда Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы каралып, 1 айга камакта калтыруу чечими чыкты. Матраимовдор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында кармалат. Азырынча алар коюлуп жаткан айып тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышууда. Эл аралык издөөдө жүргөн Кыргыз баажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Азербайжандан баш калаасы Баку шаарында кармалып Кыргызстанга алып келинди. Аны менен бирге бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов дагы алынып келинди. Матраим Райымбек. Райымбек Матраимов менен кошо кармалган бир туугандары кимдер? Агасы Тилек Матраимов 1 ай мурда эле Ош газ ишканасынын башчысынын кызматынан кеткен болчу. Андан мурда 2012 жылдан тарта 2020 жылдагы октябрь окуясына чейин Кыргызстандагы эң чоң район Кара суунун акими болуп турган. Ошол кездеги бийликке каршы акциялар башталганда биринчилерден болуп качып, бирок Өзбекстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп жатканда кармалган. Андагы иш Ош шаардык сотунда каралып 220 000 төлөп кутулуп чыккан. Көп өтпөй кайра эле кызматка барган. Иниси Исламбек Матраимов финансы полициясынын ички иликтөө башкармалыгынын башчысы болуп иштеген. Исламбек Матраимов боюнча коомчулукка алардын мүлкү териштириле баштаганда гана белгилүү болгон. Матраимовдордун эң кичүү иниси Руслан Матраимов Исмаил ата кайрымдуулук фондунун жана РМ спорт клубунун негиздөөчүсү жана директору деп көрсөтүлгөн. Ал эми Искендер Матраимов болсо өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп келип, акыркы 9 жылдан бери жогорку кеңештин депутаты эле. Ал дагы 1 ай мурда мандатын өз арызы менен тапшырып берип, өлкөдөн чыгып кеткен болчу. Азыркы бийлик келгенге чейин бурдагы бийликтер кайдыгер мамиле кылып келген да. Бийлик алмашты, азыркы иштеп аткан улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Капчыбек Кыдыршаев Ташиттин демилгеси менен бул мыйзам катты көзөмөлгө алынып, бүгүнкү күндө өзүнүн жыйынтыгын берип атат десек болот. Бир тууган Матраимовдор Азербайжандан кармалды. Мурдараак азербайжандык криминалдар Кыргызстанда өлкө жетекчилигине кол салууну уюштурууга шектелип кармалышкан. Атайын кызмат аларды Райымбек Матраимов менен байланыштырган. Матраимовго эл аралык издөө жарыяланганда анын бир катар мүлктөрү камакка алынган. УКМК бул объектилер Райымбек Матраимовдун жана анын жакын санаалаштары мыйзамсыз жол менен менчиктештирип алышканын билдирип, кайра мамлекетке кайтарып алуу иш чарасы деп сыпаттаган. Матраимовдордун бүгүнкү күндө азыр мүлктөрү конфискация болгон жок. Азыр камакка алынды. Соттун чечими менен азыр убактылуу камакка алынды. Эгер азыр тергөө амалдары жүрүп, анын ушул ишке кайсы бир ишке тиешеси болгон болсо, мүмкүн конфискация болушу мүмкүн. Азыркы каралып аткан кылмыш иш боюнча дагы имуществосын конфискация кылса болот. Бирок анын канчалык деңгээлде конфискация кылыш керек? Мисалы, алардын айылда атасынын калган үйлөрдү, бир туугандардын үйлөрүнөн бери арест болду деген маалымат болуп атат. Ушул жактарындагы терең изилдеш керек да. Коомчулукта Райым Миллион аты менен таанылган Матраимов соңку 10 жылда парламентке, аткаруу бийлигине жада калса, президентке да таасир этип саясий элитадан коргоо тапкан. Райымбек Матраимовго учурда кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ага мыйзамдагы ууру камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн деп айып тагылууда. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.